Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын Чүй филиалында маалыматтарды топтоо, диспетчерди көзөмөлдөө тутуму ишке берилди. Анын негизинде Чүйдө жайгашкан 53 подстанциянын иштөө ыргагын көзөмөлдөп турууга болот. Азырынча тутумга 8 көмөк чордону кошулган. СКАДА түзүмүндө диспетчер аркылуу көмөк чордондорундагы жабдыктардын абалы, чыңалуусу сыяктуу маалыматтарды алдын ала билгенге болот. Теманы кабарчыбыз улантат. Компьютердин жардамы менен Чүйдөгү бардык подстанциялардын жалпы абалын көзөмөлдөп турууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул автоматташтырылган түзүм электр жабдыктарын көпкө иштеп берүүсүнө шарт жаратып, ашыкча убакерчиликти жолго салат. Көмөк чордондордун абалы диспетчердик бөлмөдөгү чоң экранга онлайн тартибинде көрүнүп турат. Клавишаны басып эле ошол эмени видеокубтан бүт подстанцияны көрө алат да. Отключение, переключение, кайсы жерде нагрузка болуп атат, кайсы жерде дефектовка чыгат, ошонун баары бул видеокубка көрүнүп турат да. Чүй облусунда жалпысынан 53 подстанция бар. Учурда бул тутумга 8 гана туташылды. Калганы мындан ары кошулат. Туташтыруу иштери аяктаган соң облустагы көмөк чордондордун баары алаканга салгандай башкарылат. Тагыраак айтканда, ар бир подстанция анын жабдыктарынын иштеши бир бөлмөдөн көзөмөлдөнөт. Биз бардык учурда ушул схемадан бардык эмне болуп жатканын, канча ток кай жака кетип атканын, канча мощность кетип атканын, ошонун баарын азыркы убакытта көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Маалыматтарды топтоо, алмашуу жана башкаруу байланыш линиялары аркылуу мультипликацияланган түзмөктөр менен ишке ашырылат. Бул тутумдагы маалыматтар атайын серверде сакталат жана иштелип чыгат. Биз 3000 подстанцияны бул системага привязка кыла алабыз, бирок бизде Кыргызстанда 215 гана подстанция бар. Так что бизде көп резерв. Ыкчам диспетчердик кызматында 32 адам эмгектенет. Иш 24 саат бою уланат. Андыктан диспетчердик бөлмөдө ашкана, душ сыяктуу бардык шарттар бар. Долбоорду Азиянын өнүктүрүү банкы каржылаган. Дал ушундай тутумдагы диспетчердик кызматтын дагы бири Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын борборунда уюштурулган. Самат Момунбеков.